грузовойго фурага категория бастырарда туугандарым жакындарым айтып атышты. Жөн эле кой акчаң көп кетип калат, зыбың чыгат, баш оору тиги бу депчи. Көрсө оңой эле экен. Азыркы учурда частный автошколалардын көпчүлүгү жабылып калыптыр дагы и болгон жанагы гос автомектеп калып калыптыр. Вот ошон үчүн болгон өзүңөрдүн местный поликлиникалардан мондо болгон форма 083 справка алат экенсиңер, анан автомектеп gov.kg деген сайтка кирип туруп онлайн тапшырсаңар болот экен, либо же өзүңөрдүн местный региондо ошондой автомектеп kg заведение бар, ошого барып туруп эле тапшырат экенсиңер. БЦ категорияңар болсо 2 ай окуйт экенсиңер, 2 айдын ичинде 19 000 акча төлөйт экенсиңер, окууга 2 бөлүп төлөсө болот экен. И плюс 2 айдын ичинде 16 саат вождение болот экен. Вождениянын ар бир сааты 1400 сомдон экен. Вот. И аягында экзамен тапшырасыңар однозначно. Болду. Анан силер тапшырам десеңер, же болбосо силер мурун тапшырган болсоңор, көрүп аткан адамдардын арасынан кандай кыйынчылыктардан өттүңөр? Действительно ошол 2 ай бүткөндөн кийин правага категория басып бериштиби же пересдача деп убакыт союп жүрө бериштиби? Кандай болду? Ой пикир жазып койгула туугандар. Ошол биздики буюрса башталды. 2 айдан кийин алабыз буюрса.